Саламатсыңарбы, балдар? Апам дүйнөдө жок таттуу варенье кайнатып атат. Мен айрыкча чиенин вареньясын жакшы көрөм. А силерге кайсынысы жагат? Өрүктүн вареньясы. Бөлтүркөндүкү. Малинаныкы. Бүгүн эртең менен булочкага варенье сыйпап жедим. Ушундай таттуу экен дейсиң. Дагы бир аз жегим келип атат. Дагы 2 кашык жеп койсом, апам байкабай калат. Бир кашык, экинчиси аябай таттуу экен. Жуту буркурайт. Жутамга кошо тил менен жегенде таттуу вареньени көккөйгө такыр тийбеген. Чөйт элем күндө мен эми. Эмне үчүн мынтип калды я? 2 кашык жесем эле варенье түгөм калды да. Атам менен апама эмне деп айтам эми? Эч ким менен бөлүшпөй, жалгыз өзүм бүт баарын жеп койгонум үчүн апам капа болот да. Жана эле ушул жерде чиенин вареньеси турбады беле? Каякта? Биякта. Бир банка вареньяны бүт жеп салдыңбы? 2 эле кашык жейин дегем. Апаңа да кичине калтырган жоксуңбу? Жок, Атаңачы? жок. Чоң атаңачы? Эми эмне кылам? Апам билчү болсо капаланат, атам таарынат. Силер бир нерсени туура эмес кылып койгондо, апаңар менен атаңар кантип капаланышат? Апам деген мени сөмөй менен урушат. Атам кабагын туюп коет. Мамам мен туура эмес нерсе кылып койсом, мамам мени урушат. Эми эмне кылам, телеп айтайын тек. Эч нерсе айтпа. Бош банканы катып кой. Апаң балким байкабай калат. Анда сага эч ким таарынбайт, эч ким ачууланбайт. Кокус апам варенье жок экенин байкап калсачы? Анда чычкан жеп салыптыр деп кой. Чычкан деле чиенин вареньесин жакшы көрөт болуш керек. Апам кичинекей чычкан гүлдөгөн банкадагы вареньени жеп салганына ишенбесечи? Анда мышык кашыкты алып туруп, вареньенин бүт баарын сугунуп таштады де. Актан варенье кошулган пирожкини жакшы көрөсүң да, Ооба, аябай. Азыр мен камыр жууруйм дагы банкадагы вареньени алып чыгып, таттуу пирожкилерди бышырамын. Апам баарын билип коет азыр. Актан чиенин вареньеси бар банканы көргөн жоксуңбу бул жерден? Жок, апаке. Кызык. Бүгүн эртең менен эле турган ушул жерде. Бирөө жеп койбосун. Бирөөбү? Чычканчы? Жок, чычкан жей алмак эмес. Эмне үчүн? Ал деле вареньени жакшы көрөт да. Чычкан туугандарына талаага кеткен болчу. Анда мышыктыр. Актан, мышыктар варенье жешпейт. Балдар, мышыктар эмнени жакшы көрүшөт, билесиңерби? Сосиска менен котлетканы жакшы көрөт. Мышык сүт ичкенди жакшы көрөт. Мышыктар балыкты жакшы көрүшөт. Балким ал башкача мышыктыр. Эстедим, биздин үйгө такай кирген болчу да, ошол жеп койсо керек. Азыр андан сурап көрөбүз. Такай, келчи бияка. Мени чүкүрдүңөрбү? Такай, чыныңды айтчы, вареньени сен жеп койдуңбу? Такай, эстесең, сен эртең менен биздикине кирбедиң беле? Мен? Ай Такай, апам кайнаткан варенье дүйнөдө эң таттуу да. Эмгиче билбейсиңби? Бөлүшүш керек экенин. Эми сенин апаң Такай жаман турбайбы?
эч ким жөнүндө ойлобой турбайбы? Вареньени жалгыз жеп таштаптыр деп ойлоп калат да. Кымындай эле калп болчу да. Апам мага таарынып калбасын деп коркподумбу? Мени анча жакшы көрбөй калышы мүмкүн да. Мени таарынсаң боло берет экен да, анда? Такай, сен менин досумсуң да. Мен да ойлогом сени, мага дос экен деп. Бирок достор сендей кылышпайт. Актан. Ушул бир кичинекей банка варенье. Анан кымындай калп үчүн эмне мунча таарындың, Такай? Кандайсың Актан? Кандай, мамалак? Бүгүн биз Чөндөөлөй менен кирпи болуп жашынмак ойнодук. Бийик карагайдын башына чыктым. Эч ким мени көргөн жок. А мен Такай экөөңдү көрдүм. Менин да жашынмак ойногум келип атат. Экөө эле жашынмак ойной албайт да. Такайды да чакырбайлыбы? Мен көрдүм аны. Азыр эле тетиги жакка кетти. Жок, Такайды чакырбайбыз. Эмнеге? Такай аябай күлкүмүштүү да. Такай деген бүгүн апамдын бир банка вареньесин жеп салыптыр. Эч ким менен бөлүшпөй коюптур. Эч ким мененби? Акылай экөөңө да берген жокпу? Жок, Такай эки эле кашык жейин дептир. А варенье аябай таттуу экен да. Капа болбо, Актан. Менин үйүмдө бал бар. Жүрү биздикине конокко. Рахмат, мамалак. Варенье таттуу, а бал андан да таттуу. Айрыкча печенье менен жесең. Мен дагы балды жакшы көрөм. Апам да айтат, бал кышында аябай пайдалуу деп. Кышында аны жесең, тамагың оорубайт экен. Анан чүчкүрбөйт да экенсиң. Апа, биздикине конок келди. Апаң жок турбайбы үйүндө? Анда үйгө кете бербейинби? Мен билем балдын каякта турганын. Эгер 2 кашыктан бал жесек, апам урушпайт. Урушпаса, анда 2 кашыктан жесек болот. Саламатсыңбы, Актан? Ой, бал салынган банканы ким сындырды? Актан, мен эмес. Адамдар болсо, аюулар чоң. Анан ол 90 деп коюшат дагы. Эми түшүнүп атам. Такайдын эмне үчүн таарынганын. Өз күнөөңдү досторуңа оодара салган жакшы эмес турбайбы? Ал кымындай эле калп болсо дагы. Актан! Ушакта белең. Биз сени издеп таппай атпайбызбы? Эмне үчүн? Актан коркок. Анан калпчы деп мени шылдыңдаш үчүнбү? Актан, биз сени такыр шылдыңда эле деген жокпуз. Биздин ар бирибиздин кымындайдан калпыбыз бар болчу. Аз жерден чоң калпка айланып кете жаздаган. Чын элеби? Мен бир жолу чоң энем багында бир күн кечке терген малинаны жеп салган болчумун. А чоң энең сени урушкан жокпу? Жок, мен ошондон кийин түшүндүм. Канчалык таттуу болбосун, баары бир бөлүшүш керек экенин. Мен бир жолу кокусунан чоң атамдын таягын сындырып алганмын. Ал басканда ошого таянып басат да. Кантип сындырдың? Мен өзүмдү баатыр деп элестетип, оюндун кызуусуна кирип кетип, таяк менен бакты бир чаппайынбы? Анан таяк тең ортосунан сынып калып атпайбы? Анан чоң атаңа кантип айттың? Аябай уялгам. Бирок чоң атама чынын айткан болчумун. Ал мени кечирген. Ал деле кичинекей бала болгон да. Анан ал деле өзүм баатырмын деп элестеткен да. Анда мен дагы баарын атам менен апама айтсам эмне болот? Туура, Актан.
Апа деген дүйнөдө баарынан эң мээримдүү болот. Ал түшүнөт сени. Варенье аябай таттуу болгондуктан сен өзүңдү тыя албай калганыңды. Бирок мен апама чынын айткандан коркуп атам. Ал мени урушсачы, же жаман көрүп калсачы. Анда биз апаңа чогуу баралы. Ооба, апаңдан балдар менен чогуу кечирим сурайбыз. Силер менен мен эч нерседен коркпаймын. Рахмат сага такай. Сен чыныгы дос экенсиң. Кечирип койчу, сени жаман көрсөткөнүм үчүн. Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы? Актан сизге бир нерсе айткан атат. Ал сизди аябай жакшы көрөт. Ошон үчүн сизди капа кылбайм дептир да. Апаке, вареньени мен жеген болчумун. Сени капа болот экен деп такайды күнөөлөп койгонмун. Мен аны билгем уулум. Бирок ачууланган эмесмин. Анткени сен өзүң чыныңды айтсын деп ойлогом. Анда менин ушул кылыгым үчүн сен мени азыраак жакшы көрүп калбай турбайсыңбы, Балам, мен сени дүйнөдө баарынан жакшы көрөм. Минтип өзүң мойнуңа алып аткандыгың бул сенин азаматтыгың, анан аябай чечкиндүүлүгүң. Мен билгем, баары ушундай жакшы бүтөөрүн.